Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, заманан таңкы эфирине алгачкы конокторубуз келди. Спорт бул ден соолуктун булагы деп айтып келебиз. Дал ошол спорт жаатында ийгилик жараткан стол тенниси боюнча мына жакында эле Индияга Бхубанешвар шаарына барып, Азия чемпионатында катышып, кыргыз деген улут бар экенин билдирип, желегибизди желбиретип келген инсандарыбыз олтурат. Алардын көч башчысы болуп мынакей Куттубалиев Аскарбек мырза алып келип олтурат. Индияны көрүп ал жөнүндө ой бөлүшөм деп бул жерде Молдалиев Тилек мырза олтурат. Кутмандуу менен студиясына кош келиңиздер. Саламатсыздар. Кутмандуу менен. Алгачында сөз башынан болсун, Индияга болгон сапар тууралуу айтып берсеңиз. Тилек бөлүшүп айтып. Тилек бай. Индиянын климаты эле биздикинен караганда өтө айырмаланат экен. Барганда сразу көнүшүп кеткен кыйын болду. Ал жакта влажный ысыктыгы да биз уже Кыргызстандын немесине көнүп калгандан кийин ал жака барганда сразу көнүшүп кете албадык. Залда чоң болду. Чоң залда ощущениясы башка, оюн башка. Сразу көнүшүп кеткен кыйын болду. Биринчи оюндарды ошон үчүн бир аз жакшы болбой калды. Уже экинчи, үчүнчү оюндардан жакшы ойноп баштады. Абасы башка, чөйрө башка, тамак аш башка. Башка. Жакшы. Негизи теннис мен аябай өзүм да жакшы көрөм. Бала кезибизде спорт катары мектепте турчу, анан балдар менен ойночубуз да. Аскарбек мырза, негизи эле ушул спортко биздин кызыгуубуз, мүмкүнчүлүгүбүз, акыбалыбыз кандай? Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Биринчиден, ошондой эле Кыргызстандагы азыркы теннистин акыбалы мындай караганда өтө начар акыбалда да. Мисалы үчүн сырттан башка спортторго караганда өтө жакшы өнүгүп атат, тенниске көңүл өтө аз бөлүнүп атат да. Өзү аз эле өлчөмдө, аз бюджетте талап кылган теннис эменин спорттун түрүнө кирет. Мен жакында эле аксакалдардан угуп калдым. Бул теннис түрүн Кыргызстанда даже спартакиададан алып салыптыр да. Бул өзү олимпиадалык спорттун түрүнө кирет. Мисалы үчүн бизде өтө жакшы ойлор бар, ошо элдин сөзүн эфирден жеткирейли деп келдик. Кыргызстанда кантип теннисти өнүктүрөбүз? Бул мен өзүм Москвада да жүргөм. Москвада жүрүп көп залдарды көрдүк, көп теннис клубтарын көрдүк дегендей. Москванын системасы, мисалы үчүн, ар бир элдер жашаган жерде доорлордо теннис столдору турат да, элдерди кызыктыруу үчүн. Өтүп баратып эле теннис ойногон адамдарды көрүп, уже кызыгуу пайда болот. Анан ар бир райондо залдар, ар бир метродо залдар ачылган. Кыргызстанда залдардын саны аз, мындай международный деңгээлге жооп берген залдардын саны аз да. Мисалы эле жакынкы эле өзүбүздүн кошуна мамлекетти алсак, Казакстанда АДД деген өтө чоң залы бар. Бул международный деңгээлдеги талаптарга жооп берген зал да. Буюрса биз деле сөзүбүз бийликке жетип калса, ушундай Кыргызстанда чоң залдардын түшүп калышына ниет кылабыз. Өзүңүзгө май. Индиядагы сапарга кайтып келсек, ал жактагы атаандаштардын ойноо техникасы тууралуу, сиздердин даярдыктар тууралуу. Ар түрдүү техника, ар кимдики ар түрдүү болот. Техника жагы, чистый техника жагынан карап келсе, япониялыктардыкы эң күчтүү техника болуп эсептелет да. Настольный теннис өзү скорость боюнча алынат. Кытай менен Японияны салыштырса, Япония көбүрөөк скоростька басым жасайт да, тездикке басым жасайт. Кытайлыктар грамотный оюнга басым жасайт. Көбүнчө Кытай утуп кетет, бирок техника жагынан алып караганда япониялыктардын техникасы жакшыраак сезилет да. Азиатский страналардын бардыгында эле, в принципе, техника өтө күчтүү болот. Постоянно современный эмеде ойношот. Европадан айырмасы, современный Азияныкы батыраак келет, на скоростной оюнга көп киришет да. Аскарбек мырза айтып атпайбы, бизге бир аз көңүл буруу жакшы болбой атат депчи. Анан токоштуу бала сүйгүнчүк дегендей көп балдар, спортчулар ушул көңүл бурган жакка болуп кеткен учуру көп да. Анан сиз ушул теннисти кызыгып, ушул багытты тандап калганыңыз, сизге түрткү болгон, сизге багыт берген кишилер тууралуу кантип бул спортты тандап калдыңыз? Өзүм кичинекей мен 4-классман, волейбол ойночумун. Атам волейбол ойноп, постоянно достор менен барчу да. Анан чогулуп, атама кошулуп барып жүрчүмүн. Анан 7-класста атам үйгө стол койгон. Теннистикинчи атам теннисти ойнойт да.
Анан атам менен теннис ойноп жүрүп эле анан ошондон кийин тенниске кирип кеткем. Атам аркылуу келдим да. Биздин теледе дагы балдар аябай ойношот. Жаныбек деген байкембиз. Балдарды чогултуп бизди да кызыктырган аракет кылышат. Сиз айткандай шарт болсо бизден ийгилик жарата турган спортсмендер чыгат буюрса. Ооба чыгат буюрса. Ошол сиз айта кеткен Жаныбек байкебиз да биздин клубтарга барып чемпион болуп турат ар дайым. Жума, жекшемби күндөрү барып мелдештерге катышат. Бул жаатта ийгилик жаратууга дагы кандай тоскоолдуктар? Себеп дегенде негизи айтып койдук го, баягы кыргыз уландары өтө шамдагай, мисалы үчүн көк бооруда, мисалы үчүн эч кимди алдыга салдырбаган, мисалы үчүн биздин өзүбүздүн өзгөчөлүктөрдү деле күчөтсө болот да. Мисалы үчүн NBA'дин оюнчулары алар мындай кылышат экен да, мисалы үчүн оюн жүрүп жатканда камерага тартып, анан ошол атаандаштын реакциясын секундасына чейин анализдеп, анан берки өзүнүн кишисин даярдайт экен да. Ошол үчүн бул жаатта мисалы үчүн биздин күчтүү жактарыбызды дагы күчтөндүрө турган. Тилек жооп бербей. Аны ошол секундасына чейин карап, аны ошонго даярдандырган деген нерсе, буну специалисттер жасайт да. Бизде ошол специалисттер жок. Ошондой даражадагы специалисттер жок. Бизде тренерлер бар, жакшы тренерлер, бирок уровень международный, мировой уровеньге чыккан эмес да. И как игрок международный уровеньге чыккан игроктор, ошолор тренер болуп, международный квалификацияны алса, ошолор анан күчтүү балдарды чыгара алат да. Биздин өзүбүздө андайлар болбогон үчүн чет өлкөдөн алып келиш керек болот. И анга дагы каражат болот да. Ал уже башталыш болуш керек да. Алып келгенче анан кийин өзүдөн чыгат, анан ошондо башталат да. Бизде шаарда эс алуу борборлору көп эле, барсаң көбүн эсе бильярд коюлган, ушундай клубтар көп да. Теннисти сиз айткандай өтө каржысы, мисалы, аларга салыштырмалуу 10 эсе, мисалы, Катардагы киши эле үйүнө 12.000-15.000 сом тегерегинде, эми сапаты кандай эчтеке дей албайбыз, бирок үйрөнчүктөр үчүн кое турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ар бир азыр мына аталардан, апалардан башталат экен деп койдум да. Ушул намысыбызды коргой турган жигиттер сөзсүз ошол кишилердин багыты менен ийгилик жаратат. Бул жаатта дагы бир нерсе бар да, мисалы үчүн кайсы тармак болбосун, бир инсан ийгилик жаратса, ошол тармакка көңүлдүн баары бурат да. Ошондуктан азыркы учурда мисалы үчүн ийгилик алып келе турган биздин кадрларды баягы колдоо максатында, же болбосо аларга көңүл буруу максатында кандайдыр бир иш-чаралар жүрөдүбү? Азыркы учурда өзү негизи теннис тармагындагы биздин чемпиондорубузду алсак, чемпиондорубуздун санап келгенде кол менен эле саналчу чемпиондорубуз бар да. Дүйнөлүк чемпион аз, дүйнөлүк чемпиондугу саны аз болот Кыргызстанда. Өнүктүрүш үчүн эмне шарттар сиз айткандай финансыдан сырткары аларга бир мындай көмөк клубтарды кээ бир мисалы аябай шарт түзсө деле кадр болбогондон кийин, мыкты тренер болбогондон кийин, керек болсо сырттан жалдап мисалы футболду арка беркилерди чоң бир көңүл буруу көбүрөөк болуп атпайбы? Ошол сыяктуу каржыдан башка дагы эмнелерди көңүл бурсак ийгилик жарата алат элек деген ой. Бул каржыдан башка уюштуруу жааматына иштерин өтө жакшы деңгээлде өткөрсөк, мисалы үчүн футболго эле канча реклама, канча концерттер уюштурулуп, эмелер болот, иш-чаралар өтүп атат. Мисалы үчүн теннисте да ошол деңгээлде телевидениялардан тартып, ютубтардан чыгарып эметсек, элге жарыя болуп, анан эл көрүп, ушундай теннис ойнотсо болот экен деген элде ой пайда болот да. Жакшы. Азыр мисалы сиздер менен Тилек Рамида деген да карындашыбыз бар. Ал да бул иш-чарага катышып келди. Кыздар менен балдардын мындай кызыгуусу ортосунда атаандаштык кандай? Жакшы эле, көп эле? Айырмасы болсо, жок, кыздар деле көп эле, бирок конкуренция жагынан алсаң, балдарда конкуренция күчтүүрөөк болот. Балдарда саны балдардын көбүрөөк. Ошол себептен го дейм, ошол себептен көп балдар болгон үчүн конкуренция көбүрөөк балдардын арасында.
Бул жаатта азыр мен ойлоп койдум, мисалы үчүн элет жериндеги же болбосо шаардагы деле мисалы үчүн мектеп мүдүрлөрүнө дагы бул кулагына күмүш сырга, себеп дегенде биз буга чейин айттык го, мисалы үчүн бул шаймандарды коюп коюуга көп деле каражат кетирбейт. Мисалы үчүн алгач балдар бири ойнойт, эки ойнойт, андан кийин кызыгуу күчөп кетет го. Бул жаатта багы эң башкысы жарандардын жоопкерчиликтиги, андан кийин көңүл буруусу, багы ар бирибиздин салымыбыз бул жаатта керек экенине ынандым да. Туура айтасыз. Бул сиз бел байлап, Аскар мырза, өзүңүз тенниске жан үрөп, ушул жакта өнүктүрсөк дегенге деле бир түрткү болгон, сизди деле бул жолго салган бирөөлөр болду да. Ооба, өзүм деле тенниске кызыгып, Москва жер кезинде жумуш менен алектенип мигрант болуп жүрдүк. Ошол эле убакта параллельно теннисти ойнодук. Теннисти күчтүү агаларыбызды көрдүк, Москвада жүргөн. Эң негизгиси бул, мисалы үчүн башка өлкөлөргө караганда Москвада кыргыздар ынтымактуу да, именно теннис ойногондор. Бир эле чогулганда 40 киши чогулуп турнир өткөрөт, башка улуттагылардын турнир өткөргөнүн көрө элекпиз. Эми орустар өзүнүн жеринде го, бирок башка улуттарга караганда кыргыздар ынтымактуу, бири-бирин түшүнгөн, теннисти өнүктүрөйлү, ушундай жаштарды өстүрөйлү деген агаларыбыз өтө көп. Биздин чемпиондорубуз да көбүнчө Москва шаарында залдарда тренировка кылышат. Жакшы. Бул тармакты өнүктүрүүгө менде бир нече идеялар бар деп айтып калдыңыз го. Бул тармакта ошо биринчи эле идеям ошо ар бир жашап аткан эмелерге, райондорго, айыл өкмөттөргө, азыркы шаар деле алсак, мисалы үчүн микрорайондорго да ошондой столдорду орнотуп, кичинекей залдарды ачсак, кызыгуу батыраак пайда болобу деген ойда. Мамлекеттик деңгээлде ушул спортту карап берсе, батыраак өнүгөтүлөт да. Бул четте каралып калып атат көпчүлүк учурда. Тилек мырза, сиздердин машыгуулар кандай болот? Ичара сиз айткандай мына азыр Индияга барып келдиңиздер да. Өзүбүздө мелдештер бат-бат болуп турабы? Канчалык мелдеш көп болгон сайын спортчуларга дем берет, күч берет, байгелүү болгусу келет, аракет кылат дегендей. Бизде 2024-жылга чейин турнир жакшы эле болуп турчу да. 25-жылы быйылкы жылдын эсебинен турнирлер Кыргызстандын ичинде аз болуп калды да. Республиканский турнир, Кыргызстан чемпионаты жыл сайын эле болот. Ал самый главный турнир да Кыргызстанда. Андан башка клубный деген бар болчу. Клубныйга дагы болгон үчүн менен даярданып, ошого өтө даярданып келишчү да спортсмендер. Клубный быйыл болбой калды. Да, бир-эки турнирлер уже азайып баратат да. Көңүл бурууну көбөйтүш керек экен. Көбөйтүш керек. 2024-жылы ошол Астана шаарында турнир болгон экен. Ошол жакка биздин курамадан баргандар барып болдубу? 2024-жылы чемпионат Азияга баргандар болгон. Мен бара албай калгам ал жака. Машыктыруучулар тууралуу дагы бир аз кеп кылсак. Бизде саны кандай, кайсыл жакта? Машыктыруучулар жөнүндө деп мен өзүм личный мнением эмес, бул мен бир угуп калган сөзүм да. Бирөө айткан мага, бир агай айткан да. Бир учениким мага айткан, мен келгенимде 2 тренер бар эле дейт, настольный теннис боюнча. Ал көп болду, бир 10 жыл, 15 жыл мурун келген да балача. Анан где-то бир 2-3 жыл мурун уже теннис ойнобой калды өзү. Үйлөнүп, болупчу, тренировка постоянный кылбай калды. А так мындай ойноп турат. Ошол айтты дейт. Мен келгенде 2 тренер бар болчу күчтүү, дагы эле 2 тренер депчи. Ошол эле анча деп. Достойный тренер дегендер. Аскар мырза, ар бир нерседе бир максат бар да. Мисалы үчүн ата-энелер да бир спортко берерден мурун ойлонот, буга баламды эмнеге берип атам. Мисалы үчүн стол теннисин ала турган болсок, көрүүнү жакшыртат. Мен 2 бөлүгүн тең иштеткенге шарт травмасы жок. Анан дененин баардык булчуңу кыймылга келет. Ушул бир жакшы жактарын бизде аз эле убакыт калды. Бир азыр сиз айткандай жана клубтарда ачыш керек дегендей эле сизге бир мындай сонун площадка болуп атат да, элге, ата-энелерге айта тургандай. Эң негизгиси азыр сиз айтып кеткендей эле ошондой травма жок спорттун түрүнө кирет. Анан эң эмеси башкы өзгөчөлүгү бул лидерствону күчөтөт да. Адам ар бир жаш балада, мисалы үчүн башка спорт түрүндө команда ойносо, бул жерде өзү үчүн күрөшөт.
психологический оюнуна кетет бул жерде. Психологияң жакшы болсо, күчтүү характериң болсо, дайыма утушка жетесиң да. Физикалык жактан да, психологиялык жактан Физикалык жактан да даярдык керек дейсиз. Анда сизге эркин микрофон берели, балким бул жаатта дагы сиздин айта турган сөзүңүз бар. Кыргыз элиме кайрылам, баарыңыздарды ушул биригип стол теннистин өнүктүрөйлү Кыргызстанда. Биздин жаштарыбыз да ушул дүйнөлүк деңгээлде башка мамлекеттерде Кыргызстандын желегин көтөрүп, Кыргызстандын атын чыгарсын. Биз да телевизорлордон ушул өзүбүздүн чемпиондорду көрүп калайлы, кытайларды, япондорду тамшанып көргөндөй элечи. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстандын теннисин буйруза дагы чоң ийгиликтерди жетет деген ойдомун биздин чемпиондор. Учуру келгенде тилек жеңиш алып келиптир, алтын медаль менен келиптир деп сыймыктанып, бизде Азамат деген жигит бар, Талгат деген жигиттер бар. Алишер, Рамида карындашыбыз жөнүндө айттык. Кайтор уучубуз кур эмес. Сиздер тууралуу айтыла турган сөздөр дагы алдыда болсун. Сыймыктануу менен сиздердин жеңишиңиздерди биз баягы түз эфир аркылуу калың эл менен ар дайым бөлүшүүгө даярбыз. Алакандай болгон элибиздин атынан мынакей дүйнөнүн эң чоң өлкөлөрүнүн бири, калкы жагынан дагы, территориясы жагынан да дегенде Индияга барып, биздин ушул теннисибизге болгон салымын кошуп келген жигиттердин ийгилиги алдыда конок болуп келген жигиттерге рахматыбызды айтып, биз эфирибизди алга көздөй кылайлы. Алдыда сиздер үчүн жагымдуу музыка.